мектептин жамааты, биздин бүтүрүүчүлөр, ушул жерде окуп аткан жаш муундар жана жалпы Кыргызстандын жумурай журтка белгилүү болгон номер 5-тин бүтүрүүчүлөрү баарыңыздарга мен кичинекей бир кыскача номер 5-тин 100 жылдыгына карата маалымат бергим келип турат. Ошону сиздер менен бөлүшөйүн. Мен ушул мектепке номер 5-чи айтылуу кыргыз журтуна белгилүү мектепте иштеп калам деген оюмда жок эле. Бирок мага бул мектепке келүүгө менин чыгармачылыгым түрткү болду. Мен өзүм ар тараптуу чыгармачыл инсан болгондуктан ушул 39-чу мектепте, орто мектепте, Бишкек шаарындагы 39-чу орто мектепте иш жолун баштагам. Ошол жерде жүрүп, ушундай бир кыргыздын каада салты, үрп адаттары, кыргыз тилин жайылтуу деген ушул кезде бир көтөрүлгөн мамлекеттик бир тема бар эле. Ошонун үстүндө, ошонун алкагында бир ыргесе жүрүп атты. Ошол ыргесиге катышуудан райондун жеңүүчү болуп чыктым. Анан эле номер 5-тин мен деген ошол кездеги номер 5-тин алдыңкы завучтары, окуу тарбия иштери боюнча окуу бөлүмдөрүнүн башчылары ушул кыргыздын үрп адат салтын, ушул кыргыздын мектептин түбүнө түптөгөн адамдар экен. Анан ошолор мен ошол жакка катышканымды көрүп, бирок менен чет тилден сабак береримди билишпептир. Кыргыз тилчи деген ойлошкон окшойт. Анан ошол маек болуп калып, анан кийин сиз чет тилчи турбайсызбы? Ооба. Ой, сендей ушундай татынакай кыргыздын жакшы үрп адатын салтын билген, комуз чепкен, ушу чет тилде сүйлөгөн мугалим бизге керек деп ошол өздөрү ушул жака чакырышкан. Ошол 1991-жылы келдим эле ушул мектепке. Ошондон 2006-жылга чейин иштедим. Мектептен дагы эсте каларлык нерсе мен үчүн спорт оюндарына катышкандыгым. Себеби бул мектепте Чолпон Акматович жетектеген волейбол тобу бар эле. Анан ошол жерде эмнегедир эле спортко ушундай сүйүүчү катары катышып жүрдүм. Анан көп мугалимдердин ортосундагы райондук мелдештерди жеңип алып да жүрдүк. Атайын ушу сүйүнүп барып, акчалай сыйлык болобу, мындай кубокторду алабызбы, ушундай сыйлыктарды алабызбы, ушул спортто чогуу катышып жүргөнүмө мен аябай сыймыктанып жүрөм да. Ошол эсте калды, абдан эсте кала турган минуттар калды. Анан мен дагы эмнени айткым келет, ушул мектепте азыр буюрса мектебибиздин 100 жылдыгы келатат деген абдан чоң мааниге ээ болгон маареке келатат да. Анан албетте 100 жылдык дегенде баарыбыздын жүрөгү сүйүнүп турат. Ким ушу жерге кандай салым кошсо, ким ушу жерден бүтсө, ким ушу жерден Кыргызстандын жетекчилигинде чыгып ушул күндө иштеп атса, баардыгынын тең жүрөгүндө номер 5 түнүп турат да. 100 жылдыгы бар, тарыхы бар улуу мектепте иштегенибизге баарыбыз тең сыймыктанабыз.